Ana ey. Aysa жаман көрөсүн, мод майларды өткөргөн. Ana Tacikistan билесиңер. Симге кылма ким өткөрдү? Ким өткөрдү аны? Yok, асмандан түшүп калдыбы? Пальбом ака кармайм сизди барыбыр. Барыңыздарга аманчылык. Бүгүн Ош шаарында Сулайман тоо комплекси боюнча буга чейин дагы биз айтып келгенбиз. Бул Сулайман тоо ЮНЕСКОга кирген тоо болчу. Ичинде ушундай көптөгөн коррупциялык элементтер болуп жатат. Жана бунун азыркы директору ушул Сулайман тоодогу жашыл дарактардын бар жогун кыйып, анан ар кандай тендерлерди ойнотуп, ошол тендерлердин акчасын дагы туура колдонбостон өзүнүн капчыгына салып жатат деген дагы маалыматтар боюнча биз айтканбыз. Учурда биз Сулайман тоодобуз. Өзүңүздөр көргөндөй, Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан бул Сулайман тоо. Сулайман тоонун этегинде мына ушундай Алымбек Датка паркы деп жайгашкан. Бул Алымбек Датка паркы жана Ош 3000 деп бир мезгилдерде биз ушул Ош шаарынын 3000 жылдыгын белгилегенибизде бизде моундай кыргыз үй, 3 этаж кыргыз үй курулуп, аябай биз үчүн ачылыштар болгон эле. Мына ушул 3 этаж кыргыз үй дагы ушул директорлорго карайт экен. Булар ушу тендерлерге ойнотуп, ушул 3 этаж үйдүн ичин жаңылайбыз деп тендер ойнотушкан экен. Бул Алымбек Датка атабыздын айкели. Бирок учурда бул боюнча дагы айтылып жатат, ойнотулган менен эч кандай ичинде жасалгалар болгон эмес деп. Азыр биз ушул Кыргызстандын сыймы болгон 3 этаж кыргыз үйүбүзгө кирип баратабыз. Мына бул так Сулайман тоонун этегинде жайгашкан Алымбек Датка музейи деп айтылат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Канчадан? 50 сом. 50 сомдон. Без дачи берсин. Эки адам. Билет берем, мен кирем. Билет. Сиңди берип коерсиз. Мына ушундай сонун биздин сыймыбыз болгон бул 3 этаж кыргыз үйүбүз. Ичиндеги жасалгалары бул жерде скульптор жасаган кыргыздын мына мындай сүрөт. Бул биринчи этаж Сулайман то неменин биринчи этаждагы болгон жасалгалар мына ушулар. Биринчи этаждагы болгон жасалгалар мына ушулар. Будан ачыгын айтсам, бир 7-8 жыл мурун кирген экенмин. 7-8 жыл мурун бунун ичи чындыгында аябай башкача болчу. Ичинде көптөгөн кыргыздын улуттук буюмдары, могу жерлерге килемдер салынган болсо керек эле. Эже, бул жерде могу жерлерде килемдер салынып, анан аябай сонун кыргыздын улуттук кийимдери тура эле дейм да. Үйү жеп койду. Анан кийин тешилип страшный болуп, анан батышкандарды сасып баштады. Ошон үчүн анан алдырып таштадык да. Баягында күнгө жайып, не кылса болбоду, же ага да каражат керек болду. Ал целый да. Ошон ага чейин каралбайган. Канчага жылга чейин ошондо? Буякка келгенин себеби башка аял арендага биз бергенбиз да музей. Себеби ал суранып бияктан суранып алган экен. Губернатордон тиги биз таластан келиткен эле. Анан ошончон анан кийин договор менен 15 жыл өтүп эле вот былтыр берди да, ал баягы обработка жасап алыптыр ал аял. Анан кийин алып чыгып калыптыр, ошондой болуп калыптыр. Эми биз эми постепенно вот ал эми ошол сиздердин алганыңыздар канча болду? Только Только да? На самом деле бул бирок 3 этаж кыргыз үй. Мына Сулайман тоонун директоруна карайбы, карабайбы? Сулайман тоо
бизге карайт. Бир сиздер, мына Биз менен. мынабы эки этаж музей, это главный деп эсептелет. Ал бул биз общийбиз. Биздин филиалдарыбыз бар. Нокат карайт, тиги өзгөн карайт, мурун Жалабат. Жок, ошондо могу кыргыз үй азыркы мына Сулайман Тоодогу директор ушу ответственность алган, ушуну карайт. Анан сиздерде тендер ойнотулган экен. Чындыгында ушул кыргыз үйдүн ичин жасалгалайбыз деп каждый раз тендер ойнотулуп, бирок тендер өтүп, кадимкидей акчасын ошол тендерден бирөөлөр утуп алган экен го. Бул боюнча иликтөө жасашып, аябай ызгырчылып атат. Эже утса керек анда. Биз ута элекпиз, биз вообще кое элекпиз. Уткандан кийин ошол утулган акчаны эмне кылды? Биз дагы эжеге договорго бергенбиз да, бизге эч нерсе төлөбөйт болчу. Бирок эми ошол арендага азыркы Сулайман Тоонун директору берди да, ал ответственность кылып жооп алыш керек эле эжеден. Туурабы, текшерип туруш. Берген, бул эмес. Бул азыркы Сулайман Тоонун директору келгенде канча болду? Келгенде 2 жыл болду. 2 жыл болду. Сиздер алганыңыздар азыр болуп атат. Ошондо 2 жыл ушул киши менен иштешти да бул аял. Жок. Когда аренда алгандагы бул мэрияга өтүп алды да. Мэрияга төлөп, бизге вообще копейкам төлөбөй эмес. Бул мэрлерге төлөп жүргөн ошондо. Мэрдин кандай тиешеси бар? Эгерде бул городко карагандан кийин, например, жок, эгерде могу Сулайман Тоо, например, эч кандай городко карабайт да. Бул ЮНЕСКОга кирген боюнча бул прямой Бишкекке карайт. Жок, администрация болгондон кийин ошто жашап атканыбыз городдо карайбыз. Карайбыз. Анда могу Сулайман Тоонун жакка белине дагы мэрия кадимкидей минус плюс киргизе алабы? Да. Же министерство өзү прямой немеде жооп берет го, бул юридический жакта. Алар үстүдөн жооп берет да. Когда бияк аткара албай калганда жооп берет. А так шаарга караганда. Бир күндө канча адам кирет бул жака? Эми мурун байкыты пандемия боло электе жакшы кирчү эле. Потому что азыр эми Өзбекстан, Арактан неме көп келет эле да. Туристтер. Азыр болсо примерно канча адам кирет эми ушул? Эми азыр болсо жок да болуп калыптыр да, баягы жакшынакай нерсеңиздер. Жок болуп калды да азырчы. Азыр мурункудай болбой калды да. Мурун болсо Өзбекстан бакы бүт эле чек-чаралар ачык эле го. Анан чет мамлекет өтө көп келет эле да. Бул канча күндүк неме иштеткениңиздер? Как получится? Нет, это бир күндүк эмес да, получается тура берет бул. Бир күндө 3-4 кирип калышы келбей да калышы мүмкүн да, ого да. Иностранцдарга 150 сом, балдарга 25 сом, взрослого 50 сом. Бул акчалар кайда жумшалат? Ушунун эле кайра ичине өзүнө? Жок. Это сразу буну бухгалтерияга тапшырат. Специально расчетный бар. Ал болсо банкка тапшырат. Анан банкка жазышат булар что надо. Мону ким каржылайт анда? Сиз аренда калдыңыз, өзүңүз каржылайсызбы? Жок, это музей. Музей каржылайт. Кайра эле Сулайман Тоого да? Государственный, да, считается. Ошондо жазат. Мынанда нехватка, мына надо. Эми азыр мына айтып атасыз, көрдүңүзбү? Башта аял арендага алган экен, бирок ал бар жогун күйгүзүп бериптир дейт. Азыр айтып атасыз, ошол Сулайман Тоодогу музейге карайт, алар жооп берет деп атасыз. Ким ответственность алат ошондо? Потому что bundan кийин директор, сотрудниктер жооп беребиз да. Буга чейинкилер да жооп берет да, туурабы? Сизге чейинкилер дагы аренда калган аялчы, извини, до свидания болду да. Эми арендага берген адам дагы бирок каратыш керек эле да, туурабы? Бүттү дейм ал. Кетти уже. Все, мен бердим, мен болду дейт ал. Анда сиздин жакты карап көрөйлү биз. Бул жерде көп нерсе бар эле го. Ооба, ичинде көп нерсе бар эле да. Могу жерлерде кадимкидей килемдер төшөлгөн, аябай сонун кылып чындыгында ушундай болуп калганбы? Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй 3 этаж кыргыз үйдүн ичи азыркы мезгилде мына ушундай болуп турат. Мен ошол бир 5 жыл наракка, бир 7 жылдын нарак берага кирген болсом, бул жерде салынган кыргыз шырдактары турчу эле. Ошол мезгилдеги сүрөттөрүм болсо мен дагы жазып коёмун. Анан мынакей болгон эле азыркы учурдагы музейдин ичиндеги байлыгы мыналар. Жөп жөнөкөй картинкалар, 1-2 гана музейге коюлчу кийимдер. Курманжан Датканын небереси Жамшитбектин тону дейт. Мына ушундай тон. Бул Карибеков Жамшитбектин тону дейт. Болгону ушул баалуулуктарга кирген мына 2 кийим исторический. Калгандары кайра эле ушул сүрөттөр. Ичиндеги жабдуулар. Бул жабдуулар ошол мен көргөндө ушундай болгон жабдуулар болчу. Ошо канча жыл мурунку. Эч кандай өзгөргөн эмес, өзгөртүү болгон эмес. Эгерде чындыгында тендерден
утуп алып ушул нерсени карашканда мен ойлойм бул жерлер мындай болуп турбайт эле. Эми ЮНЕСКОга кирген Сулайман тоонун бир бурчунда айланган бул 3 этаж кыргыз үйүзгө кайсыл башка өлкөдөн келген адамдарга көрсөтө турган нерсебиздин жок экенин көрүп аябай зээним кейип турат. Мына караңыздар, өтө жупуну болгондо дагы биздин ханышабызга айланган Курманжан Даткане, Алымбек Даткалар дегендин музейине айланган бул Сулайман тоонун жанындагы болуп турган нерселерге аябай көңүлүң ооруйт. Мону караңыздарчы, мына даже каралган эмес, чындыгында баягындай болуп, мына суу тийип, кийимдер дагы реставрациядан өтүп, булар тазаланып туруш керек эле го. Андай нерсе дагы болбоптур. Өтө зээнин кейиштүү. Бул картинкалар ошол 5-6 жыл мурун турган картинкалар. Бул жерге билбейм, башка өлкөлөрдөн келсе мындай кызыгы жок, өтө супсак, биздин исторический бир өзүбүздүн жашоо маңызыбызды көрсөтө турган жер эч кандай нерсе көрсөтө албастан заброшенный нерсеге айлангандыгы өтө өкүнүчтүү. Мына өзүңүздөр көргөндөй жөнөкөй эле полго коюлган линолеумдардын өзүнүн турганына ушул кыргыз үй ушул жерге канчанчы жыл курулуп коюлган болсо, мына ошол боюнча тургандыгы аныкталып атат да, өзүңүздөр по факту көрүп атасыздар. Бирок ушуга чейин нечендеген тендерлер ойнотулуп, Сулайман тоонун өзүнө жана ушул именно ушул 3 этаж кыргыз үй үчүн деп утуп алып туруп, эч кандай жерин оңдошпостон тендерден уткан акчаларды сол чөнтөккө солоп коюп эле олтурган азыркы Сулайман тоонун директорунан сөзсүз интервью алганга аракет кыламын. Бул уже 3-чү этаж. Мына ошол мен айткандай эле линолеумдар моундай болуп жатат. Бул мына бул уже 3-чү этаж. Бул жерде дагы ошол 5-6 жыл мурун киргенде кыргыздын ошол баягы шырдагы коюлган могу жерлерге жууркан төшөктөр илинип, чаначтар илинип, тим эле аябай сонун баягы башка өлкөдөн келген адамдардын демесин сразу өзүнө буралчу да. Моунун ичи бир өзүнчө башкача болуп турчу. Чыныгы кыргыздын жашоосу, маданияттуулугун жана маданиятын көрсөтүп турчу нерселер бар болчу. Азыркы учурда муну жыттанган жыты, чаң баскандыгы, буюмдардын калып кеткендиги болгон ушу мына илгерки эле сүрөттөр. Эч кандай баалуулук калбаптыр. Булундай нерселер чындыгында мектептерде дагы турат. Эгерде бул азыркы директор историк боло турган болсо, анда биздин историяны, Кыргызстандын даңкын көтөрөм дей турган болсо, мындай жерлерге аябай сонун кылып өнүктүрүп, ошо тендерден уткан акчаны туура колдонмок деп ойлоймун. Мына мындай. Мына өзүңүздөр көргөндөй, булар дагы ошо 7-8 жыл мурунку, мына даже элементарный немелери, чаңдары даже арчылган эмес. Ошол канча жыл боюнча турган болсо, мына ошол боюнча турат. Урматтуу Маданият министрлиги, ушул нерсеге көңүлүңүздөрдү буруңуздарды суранамын. Мына караңыздар, элементарный жада калса ушул полдору кып-кызыл кылып краскалап койсо деле ушу бир 100-200 сомго келет ушул нерселер. Мына күнүгө 2-3 адам келгенде деле биртке акча түшмөк. Бирок полдору дагы краскаланган эмес, эч кандай жөнөкөй шырдак эмес, жөнөкөй неме дагы жок. Ушундай кейиштүү акыбалда турганын мен чагылдырып өттүм. Урматтуу Ош шаарынын жарандары, мына ушундай акыбалга келген 3 этаж боз үйүбүз. Сыртын дагы көрүп атасыздар. Бул дагы ошол кайсы жыл мурун курулган болсо, ошол жыл боюнча турат. Мынакей жада калса үстү дагы оңдолгон эмес. Тендерге деп нечендеген акчаларды ойнотушуп, бирок ошо тендерди сол чөнтүккө солоп эле жеп коюп атышат. Эми башка жагын мейли. Бирок биздин өзүбүздүн идеологияны көтөргөн, биздин өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн баатырларды, өзүбүздүн ханышабыз болгон Датканебиздин историясын чагылдырып келген Алай ханышасы деп аталган бул Датканенин музейине ушундай акыбалга алып келип чөктүрүп, бул уже чөгүп эле кеткен корабль сыяктуу болуп калыптыр. Койгон адамдар ким, жана буга ким жооп берет?
ЮНЕСКОга кирди деп атабыз. А балким бул жерге текшерүүгө же болбосо ошондой эле адамдар бул жерге эс алууга келип кала турган болсо, биз эмнебизди көрсөтөбүз? Кандай акыбалда болушат деп айтмак элем. Бул кыскача ушул 3 этаж слайм тоо боюнча болду. Калган иликтөөбүздү дагы алдыда биз баштайбыз.